методологияда биз өзгөчөлүгү эмнеси менен жакканы бул биз лекция кылып отурбадык, конспект кылып жазбадык, биз сүрөт гана тарттык. Мына өзүңүздөр көргөндөй, бул менин 5 жылдык планым. Бул планды тарткандын эмнеси өзгөчө, бул жерде ар бир движенияңды, ар бир планыңдай такталып толук кандуу жазылат экен. Ошонусу менен аябагандай айырмаланды, ошонусу мага аябай жакты. Ошол эле методологияда, мисалы үчүн тартылган пландарыбыз, биз 5 жылдык план койгонганда, биз бул жерге конкреттештирилип уже числосун койдук. Ошол числоодо аткарылган иш-чараларды, мисалы үчүн кызыл менен белгиленген, мен уже буларды аткарылгам. Ошондуктан бул дагы ар дайым кол бетиңде турат, буну листать этип карап отуруп окубайсың, сразу көрүнөт. Касын аткардым, касын аткарбадым деп, ошонусу аябай жакты. Биз жолдошубуз экөөбүз ишти, мисалы үчүн мен производстводо болом, аял кишилер менен производстводо продукциялар чыгарсам, күйөөм болсо ошол продукция, жасалган продукцияны сатат. Магазиндер менен келишим түзөт, закуп жасайт. Ошондо биз бир жалгыз адам өзү айтканда эчтекеге үлгүрбөйт болчу да, чынында. Ал жардам болбосо, жолдошумдун тең кармашып, тең иштебесе, бизнесте эле өркүндөшү кыйыныраак. ГАЛС тренинги биздин бизнести, билимибизди өнүктүрүүгө түрткү болду. Мисалы, жолдошум экөөбүз Accelerate Prosperity'нин акселерациясына катышып, аябагандай жакшы билимдерди алдык. Дагы да болсо, бизге келечекте инвестиция чакырууга жолдомо алдык десем болот. ГАЛС ыкмасын жайылтыш керек. Дегенде бул ыкманы канчалык көп семья өтсө, бул жерде семьянын бири-бири менен катнаш, ишине болгон мамиле, бири-бирине болгон мамилелер албетте өсөт деп мен ишенем.